Мына чоң ачылыш болду. Мына ушул күнгө чейин адамзатына бүткүл ааламга табышмак болуп келген океандын түбүндөгү сырлар мына бүгүн ачыкка чыкты. Изилдөө учурунда океандын түбүнө тереңдеп аткан кезде мына дал ушундай жандык камерага илине түштү. Бир заматтын ичинде камерага илинип кайрадан жок болуп кеткен бул жандык илимпоздорду кандайча жарга такаганын азыр көргөзүп беребиз. Өзүңөр байкагандай бул сууда жашаган жандык эмес. Окумуштуулар океандын түбүнө тереңдегенден тереңдеп атышты. Ал эми окумуштуулар бул кыймылдап аткан жандыктын кандай жандык экенин түшүнбөй турушту. Киттен чоң болсо бир гана мегалодон болушу мүмкүнбү? Бирок мегалодондор 2 миллиард жыл мурда эле кырылып калбады беле? Ал эми мына даана кит өзүнөн да чоң кыймылдап аткан нерсеге урулуп ары качып кетти. Мына байкагыла, урулду. Урулар замат ары качты. Океандагы эң чоң аталган кит өзүнөн да чоң бир денеге урулган. Бул эмне болушу мүмкүн? Мегалодондун азыркыга чейин тирүү экендиги окумуштуулардын хүрөйүн учурду. Өзүңөр көргөндөй мына дал ушул мыкты сапаттагы аппараттын жардамы менен океандын түбүнө чейин түшүүгө мүмкүнчүлүк болду. Бирок океанга тереңдеген сайын койго келбеген жандыктар чыгып аткандыктан кайрадан аман эсен кайтып чыгууга ишенич калбай турду. Океандын түбүнө тереңдей элек кезде камералар менен баары жакшынакай эле тартып аткан болчу. Бир убакта тереңдеген сайын кандайдыр бир жаныбарлар кол сала баштады. Мына ушул күнгө чейин океандын бул тереңдигине эч ким түшүп көргөн эмес. Себеби океандын түбү коркунучтуу болгондуктан, ал жакка кирген соң кайрадан чыгууга кепилдик жок болгондуктан. Себеби эч бир адам өзүнүн өмүрүн тобокелдикке салып, ушунчалык коркунучтуу жерге түшүп, кайрадан чыкпай калууну, өлүп калууну каалабайт эле. Бирок жакындарда эле өзүңөр жакшы билгендей, Джеймс Кэмерон, кинорежиссер, океандын түпкүрүнө түштү. Мына ушул күнгө чейин океандын түпкүрүнө Джеймс Кэмерон кирген эле. Джеймс Кэмерондун камерасы кандай бир коркунучтуу жандыктарды тартып алган совершенно секретно китебине киргизип салышкандыктан алардын түшкөн видеолорун көргөзүп бере албай калган элек. Мына дал ушул видеолорду мына азыркы чыгарылышта көргөзүп беребиз. Мына дал ушул океандын эң табышмактуу аталган жерине Джеймс Кэмерон түштү. Бүткүл жер планетасынын эң табышмактуу, коркунучтуу жана эң терең жери мына дал ушул Мариан чуңкуру деп аталат. Мына ушул күнгө чейин эч ким түшүп көрбөгөн, ушул күнгө чейин бүткүл адамзатына табышмактуу аталган Мариан чуңкуруна мына Джеймс Кэмерон камерасы менен түшүп эмнелерди тартып алганын көрүңүздөр. Мына ушул күнгө чейин бүткүл адамзатына табышмак болуп келе жаткан океандын түпкүрүндөгү сырларды билүүгө убакыт келип жетти. Бүткүл океандын эң табышмактуу жери аталган бул Мариан чуңкуруна түшкөн соң окумуштуулар бул жердеги таң калыштуу кубулуштарга космоско салыштырмалуу бул чуңкурда табышмактуу жаныбарлар өтөгө экенине таң калып, үрөйлөрү учуп, көкүрөгүн кармашты. Кылдаттык менен изилденген изилдөөлөргө ылайык бул жерге түшүү өтө коркунучтуу болгондуктан суунун түпкүрүндөгү күчтүү кысууга туруштук берүүчү аппаратураларды жасап чыгышты. Джеймс Кэмерон кино тартып аткан учурда туура эмес кадр болуп калса кайрадан тартууга мүмкүнчүлүк бар эле. Ал эми бул кооптуу чуңкурга түшкөндө дагы бир жолу дубль кыла коюуга мүмкүнчүлүк жок. Өмүргө коркунучтуу. Бул табышмактуу чуңкурга түшүү өтө кооптуу болгондуктан сууга түшүүчү кайыкты өтө кылдаттык менен бекем темирден жасашып, кандайдыр бир күтүлбөгөн кырсыктар чыгып калса дагы аларга туруштук бере алчу темирди бекемдигин ушунчалык кылдаттык менен жасап чыгышты. Себеби буга чейинки түшүрүлгөн кайыктардын баарысы кирген бойдон кайрадан чыкпай калган эле. Мурда кетирген каталарын экинчи жолу кайталоодон корккон бул Джеймс Кэмерондун командасы өтө кылдаттык менен кемени жасаган соң, ал кемеге камераларды бүткүл тарабына океандын түпкүрүнөн Мариан чуңкурунан чыга калчу жаныбарларды тартып калуу үчүн өтө кылдаттык менен күчтүү аппаратураларды жана камералардын баарысын кылдаттык менен орнотуп чыгышты. Мариан түпкүрүнө тереңирээк тайыздоо үчүн Джеймс Кэмеронду кайыктын түпкүрүнө орнотуп, ага жиптерди байлап, атайын кайыктарга туташтырды. Себеби өмүргө коркунучтуу бир жаныбарлар чыгып калса, кайрадан тартууга үлгүрүп калуу үчүн болду. Джеймс Кэмерондун командасы бардык коркунучтуу чыга калчу жагдайлардан сактануу үчүн бардык чараларды көрүштү. Баары даяр болгон соң Джеймс Кэмеронду түшүрүү ишке ашырылды. Кемени сууга кой берер замат, кеме дароо суунун түпкүрүнө тереңдеп тайыздагандан тайыздап атты. Бул коркунучтуу иш чындыгында эле өтө кооптуу жана коркунучтуу иш эле. Бирок Джеймс Кэмерон өз өмүрүн тобокелдикке салып, бүткүл адамзаттын ачылыш жасоо үчүн бул нерсени өз мойнуна алды. Жана кеменин мына дал ушул жерине отургузулду. Океандын ортосуна жетип калды. Иликтөө иштери башталды. Азырынча кеме Мариан чуңкуруна жете элек, океандын ортосуна гана жетти.
Океандын ортосуна жеткен кезде эле кандайдыр бир коркунучтуу үндөрү угула баштады. Бир нерсе өтүп кетти. Азыр баары түз эфирде жазылып атат. Камераны жылдырып карайт азыр. Баса айта кетели, бул жерде баары түз эфирде жазылып атат. Мына датчиктердин баарысы градустардын канча тереңдикке чейин тайыздаган баарын көрсөтүүдө. Мынакей камераны бурду азыр. Мына көрүндү. Кыймылдап атат. Эмне жандык экен азырынча жакшы көрүнбөй, чота белгисиз болуп атат азыр. Бул белгисиз жандык келгенде суудагы кандайдыр бир булуңгур болуп кетти, ошондуктан көрүнбөй мына. Алыстап да кетти. Азыр камераны кайрадан жакындатганга аракет кылышат бул жерден. Мына жарык берүүчү куралдарын чыгарды азыр. Мына кыймылдап аткан объект тарапка камераны бурганга аракет кылышууда азыр. Мынакей көрүнгөнсүп баштады. Мынакей кыймылдап кайрадан кеме тарапка кайрадан жакындап келаткандай бул. Бул жандыктын азыр ушундай кыймылдап атканы эле көрүнүүдө, бирок эч кандай ооз умурду жок бул жерден байкай турган болсок. Мынакей. Бирок бул жандыктан кандайдыр бир коркунучтуу үн чыгууда. Мынакей өзүңөр көргөндөй эле бул жерден ичи карыны чуалып кеткен сыяктуу эле ушундай бир башкача кубулуштар пайда боло баштады. Мынакей Джеймс Камерондун изилдөөсүндөгү океандын ортосундагы алгачкы камерага кабылган жандык болуп эсептелет бул. Мындайча айтканда бисмилла деп суунун астына кирер замат эле алгачкы кабылган жандыгыбыз ушул болду. Мындан нарыда кандай жандык чыгат экенин азырынча табышмак болууда. Айта кетчү нерсе, бул нерсени биз азыр силерге эч кандай кыскартпастан, кезбестен түз эфирде көргөзүп берүүдөбүз. Бул файлдар Джеймс Камерондун изилдөөсү, бул калайык калкка көргөзүүгө болбойт деп совершенно секретный китебине киргизилген бул жандыктардын баарысы. Азыр ошол жандыктардын баарысын катары менен күбө болобуз ар бирине. Мариан чуңкуруна жакындап калды. Кеменин экинчи борту бөлүндү. Экинчи борттогу команданын байкоосу жүргүзүлүүдө. Бул жерден дагы ушунчалык бир коркунучтуу башкача үндөр угулууда. Ошол үндөрдү кылдаттык менен жаздырышууда. Өзүңөр байкагандай бортко кандайдыр бир жандык урулгандай болду. Мынакей жайла турган кадрда байкай турган болсок, бул жерде адамдын колуна окшогон бир нерсе чапты. Ал эми эгерде бул жерин байкай турган болсок, колдун артында кандайдыр бир баштын сөлөкөтү тургандай. Суу түбүндө адамга окшогон кандайдыр бир жаныбарлар болушу мүмкүнбү? Же бул русалкабы? Ал эми өткөн санда жашыруун файлды сиздерге көргөзө албай калган элек. Эсиңиздеби? Бул эмне деген жырткыч? Мына сага ушул эле жетпей жатты эле бизге. Биз азыр сиздерге жашыруун болгон видеону көргөзө албайбыз. Себеби биздин каналга зыян тийип калышы мүмкүн. Бирок биз сизге азыр аудио записин угузабыз. Мына дал ушул материал эле. Токтогула. Даяр тургула. Силерге азыр мына дал ошол видеону көргөзүп беребиз. Мына Мариан чуңкурунан тартылып алынган жандык. Мына карагыла. Чоң кит кандайдыр бир денеге урулду. Эми үнүн угуп көргүлө.
маалымат мегалодон. Видеоны даярдаган Ушундук ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, каналга катталганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык.